Ысык Көл облусу боюнча муниципалдык мамлекеттик толугун саттык 118 бала бакча бар. Жалпы 18.539 тарбиялануучуга 817 тарбиячы билим тарбия берет. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинен ар жыл сайын өтө турган мыкты тарбиячы республикалык кароо сынагын өткөрүү боюнча 2023 жылдын 22 декабрындагы номуру 703 токтомун жүзөгө ашыруу максатында облустук сынак өтүп жатат. Райондук, шаардык деңгээлде өткөрүлгөн тандоодо жеңген 7 тарбиячы, 3 усулчу, 5 музыка сабагынын мугалими катышууда. Стат маалымат боюнча биздики абдан көп электрондук кезекте тургандарчы, ошонун ичинен бүгүнкү күндө 18 000 бала бакчага барат, тартылган. Андан тышкары 3 саатка 800 балабыз барат. Баягы жеке менчиктерге барышат. Ошентип туруп 20 000 тегерек болот да, барып тартылган бакчаларыбыз. Анан буюрса баягы биздин Кыргыз Республикабыздын өкмөтү дагы, президентибиз да жакшы самалып баштап ушу бакчалар көбөйүп атат. Андан тышкары үй шартында бала бакча ачуу боюнча да жакшы демилгелер баягы козголуп, ошонун ичинде дагы азыркы күндө үй шартында бакча ачуу боюнча дагы ИПлар ачылып атат буюрса. Үй шартында ачып, ошолор бакча балдарды дагы тартуу максатында үйдө эле отурбастан билим алып, бир жакшы балдарыбызды келечекке, кичинекей инсандарыбызга өзүбүздүн бир үлүшүбүздү кошолу деген жакшы демилгелер болуп атат. Облустагы мектептердин алдында уюшулган 3 сааттык бала бакчалар да бар. Алардын саны 15ке жетип, 851 бала келет. 21 менчик бала бакчага болсо 504 бала барып жатат. Келечекке билим берүү долбоору аркылуу эски имараттар оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, 62 3 сааттык бала бакча ачылуу алдында турат. Биздин азыр облусубузда 117 бала бакчабыз бар. Алдыда дагы ачыла турган жаңы имараттарыбыз бар, ачыла турган бала бакчаларыбыз бар. Анан ошо тарбиячыларыбыздын потенциалын жогорулатуу, ошол тарбиячылар демилгелөө максатында ушул кароо сынагы уюштурулган. Мыкты тарбиячы, мыкты музыкант, анан мыкты усулчу, анан мыкты кыргыз тилчи номинациясы менен келишмек. Мыкты кыргыз тилчи номинациясында эч бир район табыштама берген жок. 3 номинация боюнча бүгүнкү күндө ошо катышууга келишти. 15 тарбиячы, 15 келди. Сынактын өтүшүнө жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев демөөрчүлүк кылды. 1-чи орунга газ плита, 2-чи орунга телевизор, 3-чү орунга тамак ысытуучу кыска толкундуу жылыткыч берилет. Мындан сырткары да ар кандай сыйлыктар бар. Сынак 2 күндүк мөөнөттө өтүп, жыйынтыкталат. Гүлжан Кыдыралиева, Илич Касейинов, Мадина Абакирова, Кара Кор шаарынан.